урматтуу туугандар, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү журналист жана коомдук ишмер Мыктыбек Арыстанбек жана анын шакирттери тарабынан даярдалган Нике кереметтери аттуу долбоорго назарыңыздарды бурабыз. Баштайбыз анда. Бактылуулук, бактысыздык. Бул биздин жашообуздагы бири-бирине карама-каршы көрүнүш. Менимче, ар бир эле үй бүлө бактылуу болууну самашат. Бирок негедир бактысыздыкка дуушар болушат. Бул нерсенин негизги себептеринин бири болуп, бул жубайлар өздөрүнүн ортосундагы укуктарын жана милдеттерин туура эмес түшүнгөндүктөн, же болбосо билбегендиктен келип чыгууда. Демек, биз сиздер менен бүгүнкү Нике кереметтери берүүсүндөгү сөз кылчу темабыз жубайлардын укуктары жана милдеттери тууралуу кеп кылмакчыбыз. Кызматыңыздарда мен Элиза Жумабаева жана биздин устатыбыз Мыктыбек Арыстанбек агай. Ассалому алейкум. Алейкум. Милдет менен укуктун айырмасын айта кетсеңиздер. Аял киши дагы, эркек киши да өзүнүн укугун жана милдеттүү түрдө билиш керек деп айткым келет да. Ар бир адам ошону билгенге милдеттүү. Укук кандай укук да? Мен азыркы күндө билбейм, азыр аял киши менен эркек кишинин укук милдеттери мындай тескерисинче алмашып кеттүү деген ойдомун да. Укук бул каалаган учурда пайдалана алабыз, кааласак пайдаланбай коебуз, а милдет бул биздин мойнубузга жүктөлгөн милдет, каалайбызбы аны аткарыш керек. Рахмат агай, сиз айта кетсеңиз ушул укук менен милдеттин айырмачылыгын. Светтик коомдо, демократиялык коомдо укук жана милдеттерди мамлекет ажыратып берет. Адамдардын ортосундагы мамилелердин чектөөсү менен. Сен мунун алдында мындай укугуң бар, мунун алдында мындай милдетиң бар. Эми ислам коомчулугунда укук жана милдет адамдардын алдында укук милдет деп бөлүнбөйт. Бардыгында тегиз укук жана милдет Кудайдын алдында укук милдет деп билинет. Болду. Ар ким Кудайдын алдындагы милдетин аткарат жана Кудай берген укугун алат. Эч качан. Мисалы үчүн биз айтабыз го, аялдын милдети, аялдын эринин алдында милдети жок. Аялдын Кудай алдында милдети бар. Эрине кандай мамиле кылуу милдети бар. Эринин аял алдындагы милдети дейт. Мен айтам, эч кандай милдети жок аялдын алдында. Эркектин Кудайдын алдында аялга кандай мамиле кылуу милдети бар. Баланын Кудай алдында атага кандай мамиле кылуу милдети бар. Кыздын кошунасына кандай мамиле кылуу милдети Кудай алдында алынган. Эми укук мына ошол ар ким Кудай алдында милдетин аткара берет жана укугун ала берет. Бала атасына болгон Кудайына болгон милдетти атасынын алдында аткара берет, атасынан өзүнүн укугун ала берет. Бүгүнкү коомдо укук жана милдет маселелери эмнеге чечилбей атат десе, адамдар бири-бирине мен милдетим бар, укугумду бер деген нерсе акча менен өлчөнүп калды. Ошондуктан укук жана милдет маселеси акча менен чечилгендиктен укук жана милдет деп аталбайт. Келишим деп аталат. Келишип алабыз. Батышта үй бүлө куруда ушундай контракттар бар элде. Бир жумада канча жолу секс ал дагы келишилген. Эр катындар ортосунда секс да келишимге ылайык болот. Төрөт эмеге келишимге ылайык. Байлык бөлүштүрүп бардыгы мамлекет алдында келишим менен түзүлөт. Биз мусулман коомчулугунда укук жана милдет маселеси Кудайдын алдында. Ошон үчүн биз аялдарыбызга да айтабыз. Кудайдан корк. Менден корк дебейбиз, же милициядан корк дебейбиз. Кудайдан корк, милдетиңди аткар. Балдарга айтабыз, Кудайдан корк, милдетиңди аткар. Бизге аялдар айтат, Кудайдан корк, милдетиңди аткар. Ошол мусулман коомчулугунда укук жана милдет маселеси. Аялы базарда, күйөөсү казанда дегендей, студия айтсаңыздар, ушул көрүнүшкө кандай ой пикирлерди билдире аласыздар? Негизи эле ушул азыр аялдар менен эркектердин табияты алмашып калды. Анан бул нерсени өзүбүздүн табиятыбызды билбегендик деп эсептейм. Анан экинчиси бул демократия. Биздин кыздар ошо демократия деп эле өтө патриот болуп кетишти да. Биз патриотпуз деп туруп өзүнүн күйөөлөрү менен ажырашат дагы, үйүнө барып алып туруп ата энесин багат да. Биринчиден коомдо ушундай маалыматтар бар да, чыныгы маалыматтар бар жана коомдун башын айлантырчу маалыматтар бар, стереотиптер. Бүгүнкү күндө биздин кыздарды ушундай бир нерсе башын айлантырат. Сен үйдө отурасыңбы депчи. Үйдө отурасыңбы деген нерсе менен иштебейсиңби деген нерсе эки башка нерсе. Демек мен иштебесем үйдө эле отурат экенмин да, жапайы болуп кетпейминби дейт. Мына ушул нерсе карасаңар эми жанагы
бака менен роза гүлүн үйлөндүрүп койгондой маселе да. Акылга сыйбаган. Үйдө отурган адам жапайы болуп кетет экен дагы, иштебеген адам үйдө отуруп калыш керек экен. Жок. Иштөө менен үйдө отуруунун айырмасы эки башка нерсе. Иштебесең деле үйдө отурбасаң болот, туугандарыңды кыдыр, күйөөңдү колтуктап алып дүйнөгө саякат жаса, күнүгө күйөөңдү ээрчитип алып базарга бар, магазинге чык, туугандарың кыдыр, ким кой деди. Иштөө башка маселе. Иштөө бул тетирисинче аялдын табиятын талкалоочу нерсе. Азыркы мезгилде мисалы үчүн аялдардын базарга чыкканын туура эмес деп атабыз. Бирок бул нерсеге турмуш мажбурлап алып келип атат да. Аял дагы үйдө отуруп алса, эркек дагы үйдө отуруп алса, аны ким багат? Бала чакасы бар. Аял отуруп алсын. Эркек чыгат ишке. Аял биринчи чыгып кетип атпайбы? Мына чыкпай турбай, мен эле чыгайын деп. Отуруп алсынчы, чыгат. Эркек чыгат ишке. Ошол аял чыккан базарга эркек чыгат. Мен айтайын, мына билбейм оштогандай, Бишкекте эт базарлар бар го. Эт базарга кирсең, жалаң аялдар эт сатат. Мен ушу бука сойгон эжекелерди да билем. Ишенесиңерби? Айтсам жиркенип атасыңар. Бука сойгон аялдар да бар. Ушуга жеттик да, ал кандай эне? Ал өлтүрүүчү. Мыкачы. Кан жыттанып келет үйгө. Кайсы мээрим? Не десе мен иштейм, бала багышым керек. Айланып кетейин, анда неге эрге тийдиң? Бала бага турган эрге тийбесең, не кыласың муну? Неге тийди дейм дагы. Тийип атканда карабай эле. Сен орукчан эмессиңби? Кийин мени мал сойдуруп койбойсуңбу? Кассапка чыгарып койбойсуңбу деп караш керек эле да. Күчтүү, мени бага турган, мен каалаган тамакты алып бере турган деп эр тандаш керек эле. Эми азыркыда ушундай алдарым чыгып калгандар болгон болсо, мен айтат элем. Урматтуу эжекелер, эми эптеп, септеп, билбейм, кассапчылык кыласыңарбы, кондукторлук кыласыңарбы, колуңардан келсе жумушка эрлериңерди чыгаргыла дейм. Өзүңөр эптеп үйдө отургула эми. Мен иштеп аткан аялдардын 100-үнөн сурасам 99 айтат. Мен үйдө жан деп отурмакмын дейт. Жан деп отурмакмын дейт. Демек отургула, ким кой деп атат. Күйөөңөрдү чыгаргыла, алдап-пулдап кел. Бүгүн жарым саат иштеп кел чыккана, молодец. Муногу завод, фабрикалар жок да. Иш кылып бербей атпайбы мамлекет? Мурда ата бабаларыбыз эмне кылды эле? Кыргызстанда иш жок дегенге мен таң калам. Кандай иш жок? Кыргыздар теке бер кошунан үйүнө кирип, огородун чапчы канча төлөйт экен. Россиядагы акчаны Кыргызстанда 2 эсе тапса болот. Россияда иштеп аткан кыргыздарды кара. Көйнөгүн чечпей келип жатат да. Бир квартирада 50-ден 60-тан жатат. Туурабы? Көйнөгүн чечпей келип жатып иштейт да. Прораб урушат дегенде намаз деле окубаса керек. Кудайдан мурун прорабтан коркот да. Кыргызстанда ошондой иштесинчи. Көйнөгүн чечпей жатып иштесин. Аякта тапкан $200 мынакта $800 табат. Кандай эркек аялын кордобойт? Ал ыймандуу эркек. Кудайдан корккон эркек. Ал жоопкерчилигин сезет. Кой. Муну мен сындырып коюп баласына калбайын Аллахтын алдында. Аялды сындыруу деген анын табиятын бузуу да. Аялдардын табиятын бузуу, аны сындыруу. Кабыргадан болгон аял дейт да. Аны түздөн деп сындырып албагыла дейт. Табиятын бузуп койбогула деп атат да. Аял аманат, Аллах Тааладан берилген аманат. Аны кайра кайтарышың керек. Кандай кооз алган болсоң, ошондой беришиң керек кайра Аллахтын алдында. Аны элестет, бүгүнкү аялдарыбыздын бардыгы грыжа, бардыгы нерв өлгөн. Каны жок, бардыгын суюлуп кеткен. Эмне десе, мен бир нерсеге таң калам. Ошо нике кыйылууда жана элди айтып атпайсыңбы? Каниет кылуу боюнча. Эркекти айтыш керек. Мен таап келгенге каниет кыласыңбы? Же жетпеди деп базарга чыгып кетесиңби? Сен тапканга каниет кылам деген аял сөзүңдө тур. Ушуга каниет кыл, мен бир нерсе кылып таап келейин, адалдан таап келейин. Бирок бул нерсе аялды иштетпегиле деген нерсе эмес. Ушуну тактап коюш керек. Коомдун жарымы аял. Аял иштеш керек. Бирок аял иштеген иш аялдын табиятын бузбай турган иш болуш керек. Мейли космосто болсун, мейли мамлекетти башкарсын, мейли кандай иш болбосун, аялдын табиятын бузбаш керек. Аялды аялдык табияттан кетирип койбош керек. Аны мээримсиз, мыкачы, бир камкор кылып койбош керек да аялды. Аял бойдон калыш керек, назик, сулуу. Мен мамлекетке ошондой өтүнүч кылат элем. Эгерде аялдар иштесе, аялдардын иш күнүн жарымына кыскартыш керек. Жана акчасын 2 эсе төлөш керек. Мен ушундай деп айтат элем, керек болсо. Аялдар иштейм десе келсин, иштесин. Бирок зыян иштерге аялдарды албаш керек. Мамлекет тийип салыш керек.
Мынау иш сенин табиятыңа зыян. Сен бизге мамлекетке төрөп бер, муну биз сени албайбыз буга. Кой. Сен мынау ишке кел. Жарым күн иште, бир күндүн айлыгын төлөйли сага. Мамлекет ушундай кам көрүш керек аялдарга. Бүгүн мамлекет аялдарга кам көрүш керек десе, парламенттен орун бериш, гендер тиги бу тең укуктуулук аял тетирисинче талкаланып атат. Кайрадан эркек менен тең тайлаш болуп талкаланып атат. Мушташканда аял, тамеки тартканда, бүгүнкү күндө тамеки тарткан аялдар көбөйүп кетти. Ичкенде аял, эң оор жумуштарда аялдар. Буга ким күнөөлүү? Бу демократия деген системада эч кимди күнөөлөй албайсың муну. Ар кимдин укугу бар. Кааласа колун кесип жейт дебедикпи? Иштей берет ар ким. Бирок мен айтат элем, демократия болбоктон балякратия болгондо эм мамлекет аялдарды оор жумуштарга албаш керек бүгүнкү күндө. Күйөөлөрү да, мен айтат элем, күйөөң барбы? Мамлекет болсо мен айтмакмын. Күйөөң барбы? Ооба. Сен ишке албайбыз, күйөөң менен кел. Күйөөң иштейби? Ооба. Иштесе, күйөөнү алып келип, күйөөнүн уруксаты менен ишке. Күйөөсү келип көрсүн, мынау иште кандай? Мен аялыма бирөөлөр тийишпейби? Мунун мазасын албайбы? Муну бузуп салбайбы? Алсыздыгынан пайдаланып, үй бүлөмдү талкалап койбойбу бирөө жарым? Деп келип карап, анан ишке орноштуруш керек. Мына ушул мамлекеттин аялга болгон камкордугу. Бүгүн иштесе аял байкуш каерде гана иштеген жок да, мен жанагы жерди казып көмүр алып чыгып атпайбы азыр? Ошол жерди да аялдар жүрөт азыр. Капты желкесин илип, үңкүргө кирип көмүр казып чыгып атат. Айланып кетейин. Бул эмне болуп калдык дейм да. Мен бир чет элдик досум мындан бир канча жыл мурда аэропортто узатып атып кулагыма бир нерсени шыбырады. Бир 4-5 сааттан кийин жетти мага ошол сөз. Досум, капа болбос, силер өнүкпөйсүңөр дейт. Неге десем, силер мекениңерди зордуктап алыпсыңар дейт. Мен ойлойм, мен мына коррупцияны айтып атат го. Алтындарыбыз ташып кетти дегенде, мындай деген нерсени айтып атат го деп, кийин үйгө келип эч ушул сөз кулагыман кетпейт. Вы заизнасиловали свою родину деген нерсе кулагыман кетпейт. Көрсө чындап эле биз кыздарыбызды кордоп алып турбуз да. Биз энелерибизди кордоп алып турбуз. Аларды табиятын бузуп турбуз. Аларды такыр көчөгө коюп коюп турбуз да байкуштарды. Кыздар биздин мекенибизде турабы? Биз бардык энеден төрөлгөнбүз. Биздин мекенибиз. Энелерибизди биз кыйнап коюп турбуз да. Энелердин укугун кайра коймоюнча, аялдардын укугун кайра коймоюнча, Аллахтын алдында алардан алган милдетибизди аткармайынча, коомубуз өзгөрбөйт. Мына ошол мен ошол капыр болсо да ошол таанышым айтып атат да мага. Ошол түшүнүп айтып атат. Эгерде күйөөсү шариатка туура келбеген нерселерди буйруп жатса, бул нерсени кылбай койгондо аялдын Шариатта күйөөңүн сөзүнөн чыкпа деген сөз жок. Ушуну тактап коелу. Чындыгында күйөө шариатка жатпаган нерсени буйрушу мүмкүн да. Шариаттан чыкпа деген буйрук бар. Аялга да, эркекке да. Керек болсо ата-эне дагы шариатка каршы нерсени айтса, аткарбаган укугуң бар. Ата-эне болсо дагы. Ата-энени шариатта бештин дарбазасы дейт. Кааласаң ачык карма, кааласаң жаап кой дейт. Ата-энең капыр болсо да жакшы мамиле кылуу милдет. Бирок ошолор дагы эгер шариатка туура эмес нерсени айтса, кылбаган укугуң бар. Милдеттүүсүң кылбаган. Ошондой эле күйөөң жаман нерсеге буйрса аткарбай коюу күнөө эмес. Бүгүнкү күндө тилекке каршы биздин коомдо намаз окуган кыздар көп. Жана күйөөлөрү намаз окубайт. Ичет. Болгондо да бул аябай оор акыбал кыздар үчүн. Мен боорум ооруйт ошол кыздарга. Болгондо да ошол инилерибиздин, агаларыбыздын мындай бир түшүнбөстүгү мени аябай капалантат да. Аллах Таала аялына хидаят берди да. Мекенге, балдарынын мекенине Аллах Таала туура жолду берди. Ал эмне дейт? Чечти муну жолуңду, мен уят кылбай. Муну жолуңду чеч, мен уят кылбай. Алып койчу муну шампанскийни, кел, алып отурбайсың мели катары. Ажырашкандар бар намаз окугандан кийин аял менен. Ал түшүнбөдү чындыкты. Мындай учурда күйөөсү шариатка туура эмес нерсени айтып аткандыгы үчүн аны аткарбай коюу күнөө эмес. Бул жолук маселеси, кийим маселеси, намаз маселеси, диний нормалардын бардыгы Аллах Тааланын берген буйруктары. Муну ар бир аял өзү чечет. Ар бир аял өзү чечим алат. Биз күйөөңдүн айтканын кыл, айтканын кылба дегенден алыспыз. Биз бир гана нерсени айтабыз. Айтпасак жолдон чыгабыз. Аллахтын айтканын кылгыла дейбиз. Кантип аткарасыңар, ал силердин чебердигиңер. Балким күйөөңөргө даават кыласыңар, балким ага түшүндүрөсүңөр, балким дуа кыласыңар, балким ажырашасыңар, балким кайра жарашасыңар, ал силердин чебердигиңер. Бирок Аллахтын айтканын кылыш керек. Эгер өзүңөрдү мусулманмын деп эсептесеңер. Ошондой болуп калды, бардыгыбыз караңгылык кезде үйлөндүк, күйөөгө тийдик, бирок
Кимдир бирөөбүзгө Аллах Таала хидаят берди, үй бүлөдө проблема. Убакыт деген чоң дарыгер бар. Бардык нерсени өзүнүн ордуна коет. Ошол убакытты да эске алыш керек. Күйөөгө да мүмкүнчүлүк бериш керек. Балким Аллах Таала мүмкүнчүлүк берсе, алда бир күн тофук кылып келип калат динге. Шашпаш керек. Акырын бирине бири жана укук жана милдет деген нерсеге кайтсак, Элиза, мына жерде үйлөнүүдөгү негизги проблема укук жана милдетти билбей туруп үйлөнүү да. Мен Аллахтын алдындагы милдетим аны ыраазы кылуу. Аллахтын менин алдындагы милдети, өзү алган милдети мени бейишке чыгаруу. Эми мен кантип аны ыраазы кылам десе, мына жерде буйруктарын аткаруу менен. Буйруктардын бири үйлөнүү. Жана ал буйрган үйлөнүүнү анын пайгамбары көрсөткөндөй аткаруу. Аялдын аялдык укуктарын берүү, аны каржылоо, багуу, кийинтүү. Мына ушул нерсе менен Аллахты ыраазы кылабыз деп атабыз. Эгер башка нерсени көзөмөлдөгөн болсок, көзгө туткан болсок, анда ал үй бүлө жоолуктун кереги жок, ал үй бүлөгө. Ал үй бүлөгө диндин кереги жок. Эгер эркек экинчи аял алууну кааласа, бирок биринчи аялы ыраазы эмес, бирок биринчи аялынын уруксатысыз эле экинчи аялды никелеп алса, бул жерде биринчи аялдын укугу деп селендеби? Менден көп сурайт, дагы бир аял алайын деп кандай деп ойлойсуң? Намаз окуйсуңбу? Жок. Аялың намаз окуйбу? Жок. Ала турганың окуйбу? Жок. Мен айтам, жолоба бул сөздү айтпа даже. Биринчи үйүңдөн да кур каласың, балдарың травмированный, өмүр бою балдарың сени ата дебей өтөт. Себеби бул диний норма, бул дин менен жашагандардын нормасы. Эки аялдын ортосунда мунаса кылуу, үч аялдын ортосунда мамиле кылуу дин менен гана болбойт. Болот. Болбосо алар бирин-бири качып коет. Пайгамбарлар, Аллахтан түшкөн пайгамбарларды кызганып куу берген аялдары. Бар мунун жогот балаң менен деп. Бул аялдын табияты кызганыч. Бул бар нерсе, кайсы келесе о аял күйөөсүнө майлы ала бер деп уруксат берсин. Бербейт андай нерсе, болбойт. Агай, Бирок мен айтам, эгер эки аял, үч аял алууга кандайдыр бир шарттардан улам, аялы балалуу болбой атабы, же дагы башка бир шарттар болуп калса, Аллах субханаху ва таала өтө катуу чек койду. Эгер адилеттүүлүк кыла алсаң деди. Экөөнү бирдей карай алсаң, укугун тебелеп эмес. Буда үй, буда машине, мында да ак жолук, мында да ак жолук, мында да лепешка, мында да лепешка. Мунусун мынтип, мунусун жок. Анда сен алың жок экен, сен бирөө менен эле жашай алайын, эптеп бир бала кылып жаша, орозо карма дагы бир нерсе. Эки аял, үч аял, төрт аял динди билбеген адамды ал үй бүлө, мен аяйм андай үй бүлөнү. Байкуш үй бүлө кор болду. Ошон үчүн биринчи аял да таква болуш керек. Өзү эки эсе таква, ала турган аялы да таква. Таква деген Кудайдан коркуш керек. Кудайдан корк деп укугун койгондо аял да унчукпай калыш керек. Болду. Нар жагы менин территориям эмес экен. Өзү диндин дысын билбей туруп, кайсы эки аялды башкарат? Демократиялык укук менен исламдагы укук экөө бири от, бири суу. Экөөнү аргындаштыруу мүмкүн эмес. Ошон үчүн бүгүнкү учурда рецепция деген түшүнүк пайда болду. Светтик коомго ислам нормаларын алып кирүү. Бул убактылуу көрүнүш. Чындыгында ислам өзү бир толук система да. Ал демократиядан кошумчалоого, капитализмден кошумчалоого муктаж болбогон система. Жана анын бир бөлүгүн алып кирип коюу бир коомго, ал исламды алып кирип эмес да. Ошон үчүн бул убактылуу көрүнүш, жана экөөнүн мыйзам ченемдүүлүктөрү эки башка нерсе. Айтып атпаймынбы? Демократияда укук жана милдет байлыктын үстүндө коюлат. Капиталдын үстүнө курулат. Исламда Аллахтын ыраазылыгынын үстүнө коюлат. Эркек эмне үчүн үйдө башчы болот? Биринчиден ал үйдү каржылаган үчүн. Экинчиден ал аялга караганда акылдуу болгондугу үчүн. Акылдуулук эмне менен десе, динди билгендиги менен. Ал жооп бере алат ситуацияга. Мындай кылсаң күнөө, Кудайга жакпаган иш болот. Мындай кылсаң жакшы. Мугалим күйөө. Ошон үчүн эгер ал мугалимдик кыла албаса, үйдү каржылай албаса, анан чыгып эле көк муштум менен мен эриңмин деп турса, мен байкуш аялдарды аяйм, андай өтө оор. Ушу аялдардын же үй бүлөдөгү эркектин абалы жөнүндө айта кетсеңиз, өзү деги эле эркек кандай болуш керек, агай? Эркек аялга атасындай мээримдүү, аска zoодой коргонуч жана Аллахтын казынасындай берекелүү болуш керек. Жана өтө мээримдүү болуш керек. Аял күйөөсүнүн кучагында дейбизби, күйөөсүнүн коргонунда дейбизби? Аял өзү бейиштен түшкөн зат го. Кайра бейишке киргенге чейин мунагу турмуштун кыйынчылыгын билбей жашай турган коргондо болуш керек. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр жана биздин аудиторияга келген жаштар,
аз да болсо сиздерге бүгүн жубайлардын укуктары жана милдеттери тууралуу түшүнүк бере алган болсок, анда биз максатыбызга жеттик. Келерки көрсөтүүбүздө көрүшкөнгө чейин ассалому алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.